Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı Kırgız elim, hurmatlı Müslümanlar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdatan min lisani yefqahu qawli ve ec'al vazira min ahli. Hurmatlı tuğanlar, azırkı avalda, azırkı kırdalda. Bizim avalыбыз, момун avalı, karаңыздарчы. Bizim ibadatыбыз, bizim Allah'a жалбарыбыз кандай күчөдү. Allah'a таянып, Allah'a ишеничибиз кандай күчөдү. Акыры кайрыларга эч бир дарыгер калбаганда, эч бир адам калбаганда, эч бир дары калбаганда колдонууга кимге кайрылабыз биз? Аллага кайрылабыз, урматтуу туугандар. Бирок ошол кырдаал келген учурда, оору келген учурда биринчи эле болуу биз Аллага кайрылсак болбойбу? Хадис айтылат. Адам баласына башына түйшүк келгенде ал Аллага кайрылат. Аллага кайрылып жалбарып дуа кылат. Аллага кайрылганда периштелер анын үнүн угуп айтат: "Эй Алла, бул үндү биз билбейбиз. Бул үндү биз уккан эмеспиз. Кайсыл бул, не деген бейтааныш үн" деп Аллага кайрылышат. Мындай айтканда, "Эй Алла, бул башына түйшүк келген учурда эле сага кайрылып жалбарып атат. Бирок жыргалчылык учурда сени эстебейт эле, сага кайрылбайт эле" дейт. Мунун дуасын кабыл кыласыңбы, кабыл кылбайсыңбы, эй Алла? Кабыл кыласыңбы, кабыл кылбайсыңбы? Эй Алла, өзүң иши. Эми экинчи түрлүү адам ал дагы ошентип башына машакат түйшүк келет. Аллага кайрылат, ал дагы Аллага жалбарат. Көздөн жаш төгүп агат. Аллага кайрылып: "Эй Алла" деп, ошол түйшүктөн чыгар, машакаттан чыгар, шифа бер деп кайрылганда, периштелер анын үнүн угуп: "Эй Алла, бул үн бизге тааныш үн. Муну угуп эле жүрөбүз, эй Алла. Бул сага жыргалчылыкта да кайрылат. Башына машакат түйшүк келип, оору келсе да кайрылат, эй Алла. Ошондуктан мунун дуасын кабыл кыл, эй Алла. Кабыл кыл" деп периштелер дагы кошо дуа кылышат ал адам менен. Урматтуу туугандар, кана ошол экинчи түрдөгү адам болсокчу, ушул учурда биз Аллага кайрылып атабыз. Ибадатты күчөттүк, зикир, Аллага кайрылып, Алланы эстеп көбүрөөк, садака кылып, жакшылык кыла баштадык. Бирок жыргалчылык учурда Алланы эстеп аттык эле. Алланы эстеп жүрдүкпү? Алла өкүм берген нерсени аткарып жүрдүкпү? Айтыңыздарчы. Экинчи түрдөгү адам болсо кандай гана сонун. Алла биздин дуабызды дароо кабыл кылат. Бирок кеч эмес. Ал нерсеге азыр деле кеч эмес. Аллага кайталы, урматтуу туугандар. Тоба кылалы, кылган амалдарыбызга, кылган айткан сөздөрүбүзгө, бардык иштерибизге биз Аллага бир жалбарып дуа кылалы, кайрылалы. Тахажжуд намазда караңыздар, ар бир парыз намаздан кийин Аллага кайрылып чын жүрөктөн дуа кылсак, Алла кечирет. Жана ушул абалдан бизди куткарат иншалла. Караңыздар, жалпы элибиз, баарыбыз тең, жалпы мусулман калк дуа кылып Аллага кайрылсак, албетте Алла Таала кабыл кылат. Кантип кабыл кылбасын? Караңыздар. Ошого биз бир кайгы муунга чөгүп, өзүбүздү жоготуп, адам өзүн жоготуп эмес, өзү колго алалы. Мусулман күчтүү болуш керек, күчтүү болуп, Аллага жалбарып. Биз мүмкүн бул, караңыздар, биздин өзүбүздүн жаман амалдын кесепетинен, жаман сөзүбүздүн, жаман ибадаттын кесепетинен ушундай акыбал келип атат. Кайсы нерсе болбосун дейик Алланын өкүмү менен. Караңыздар, урматтуу туугандар. Ошо Аллага кайрылалы, Аллага жалбаралы. Кылган иштерибизге Аллага тоба кылып, эй Алла, экинчи бул ишке кайтпайм деп. Мүмкүн бул оору иншалла кетет, эртең бүрсүн кетет. Бул кетет. Мындан кийин башка оору келиши мүмкүн. Биз даяр бололу да. Кеткенден кийин жыргалчылык келип, жеңилчилик келгенде биз кайра дардаңдап кетип, кайра эле өзүбүзүнө менменсинип, өзүбүздүн кыйындыгыбызга таянып, бийлигибизге, байлыгыбызга таянып, жок, ал нерсе керек жок, урматтуу туугандар. Бул сыноодон өтүшүбүз керек. Сыноодон кийинки эртеси күн дагы бар. Алла Таала кадырзат ушул ооруну бир заматта жок кылып коюуга. Алла Таала. Бул ооруну. Бирок Алла Таала санап жатат. Караңыздарчы. Эгерде биз тарыхка карасак, Hazreti Ayub aleyhisselam канча жыл ооруган? 18 жыл ооруган эле ал. 18 жыл ооруган. Эмне деген оору?
Билесиздерби? Азыркында оору эмес ал. Денеси чирип. Денеси ушунчалык жагымсыз жыт чыгып, анын айылдын тургундары андан жиркенип, үй бүлөсү жиркенип, баары тең андан жүз бурушуп качышат. Караңыздар. Жакын бир аял калат. Денесине караңыздар, жада калса куртап денесичи, сөөгү эле калып, денеси эти калбастан, сөөгү калып, сөлөкөтү калып, бүкүрөйүп бир чал болуп калган. Hazreti Ayıp Aleyhisselam. 18 yıl olmalar açat. Bir rivayette 18 yıl oşonda oğurgan ele deydi. Bırak anı şifası kaçtı dele, ana soğun çoğuna aslında. Urkut biricilik deyip Allah Teala Kur'an'da aytat. Sol süresinde oşo soğun çoğun menen butun menen жерди tepkin, oşol жерден суу чыгат дагы, oşol сууну içip oşo суга жуумун деп анан шифасын табасың. Караңыздарчы. Hazreti Ayıp Aleyhisselam Allah'a жақын пайғамбар. Жақын пайғамбарлардың бірі. Allah'ın сүйкімді тандалынған elçi, бірақ ағадағы сыноо келді, ағадағы оору келді, мындан дағы оор келді. Бірақ чыдады аны. Демек оору деген бұл Алла пенден жаман көргөндөн ага бербейт. Сынап аны өзүнө жакындатыш үчүн берет турмат туганда. Пенде мага кайтсын деп. Кайсы учурда биз Алланы эстейбиз анан? Айтыңыздарчы. Албетте Алланы жыргалчылыкта дагы, жакшылыкта дагы кайы капа кыйынчылык түшкөндө дагы Алланы эстеп жүргөн пенделер бар, бирок алар өтө аз да. Калейлим махум, алар өтө аз турмат тугандар. Алардын катарында болсо кандай гана сонун. Бирок Алла Таала баары пендесине райымдуу, баары пендесине мээримдүү. Өзүнүн пендени көтөрүшүн, өзүнө жакындатыш үчүн, анын күнөөнүн баарын кечириш үчүн ушу сыноо акыбал берип жатат турмат тугандар. Biz ошону туура түшүнөлү. Эми бул нерсени биз туура тыйана калып Аллага жакындайлы. Келиңиздер Алланын өкүмүн аткаралы. Эртели күн, эртеби кечпи бизге дагы ошол өлүм келип калат. Ушул себеп менен болуп калышы мүмкүн, башка себеп менен келип калат. Ал Алланын гана колунда. Караңыздар урматтуугандар, демек ошол оору берилгендиги бул Алла Таала пендени өзүнө жакындатыш үчүн, сынаш үчүн, аны тарбиялаш үчүн. Hazreti Ayıp Aleyhisselam'dı ulamlar айтышат. Hazreti Ayıp Aleyhisselam Allah'a kayırılıp, ey Allah, mağa şifa ver, men ayıktı deyip, ertele kayırılsa bolot ele. Anın şifası soğunçoğun астында ele. Tepken basıp жүргөн жерде эле тепсе, астынан суу чыгып, суудан шифа тапмак эле ал. Бирок Алла эмне үчүн 18 жыл аны сынап, 18 жыл аны оорутуп, анан шифасын берди. Караңыздар. Алланы өзүнө жакындаткысы келди. Алланы тарбия кылгысы келди. Деп уламалар айтышат турмактар. Ошо сыяктуу ошосо Алла дагы бизди тарбиялап жатат. Ушул оорудан, ушул акыбалдан биз кандай тыянакка келебиз? Кандай жакшы нерсеге келебиз биз? Жакшы жагын алалы. Албетте кээ бир айрым адамдар өзүнүн жакын адамдарынан айрылып жатат. Ата-энесинен, жакын туугандарынан, кээ бир адамдар досторунан айрылып жатат, караңыздар. Улуу уламалардан айрылып жатабыз, урматтуу туугандар. Бирок мунун баары Алланын сыноосу, Алланын каалоосу. Biz бардығына бұл нәрседен біз жақсы тыяна қалышыбыз керек. Ошол өзүбүздү окуп жатабыз. Айрым адамдар караңыздар, Куранды окуп атабыз, аят окуп атабыз. Биз караңыздарчы, бирок ошого толук ишенич жок. Толук ишенич да болбой атат. Пайгамбар алейхиссалам хадисте айтат: "Фи фатихатил китаб шифа мин кулли даин", ал кима кара алейхиссалам. Фатиха сүрөсүндө ар бир ооруга шифа бар дейт. Өлүмдөн башка ар бир ооруга шифа бар. Бирок ушул Фатиха сүрөсүн биз ар бир рекетте окуп жатабыз. Окуп жатканга карабастан бирок биз ага ишене албай атабыз. Аны амал кылып, аны колдоно албай атабыз, урматтуу туугандар. Эмне себептен? Колубузда толук Куран болсо дагы, өкүрөбүздө толук Куран болсо дагы аны туура пайдаланып, жашоого алып келе албай атабыз. Биздин алсыздыгыбыз караңыздар. Болбосо караңыз, пайгамбарыбыз айтты хадисинде. Садикул амин пайгамбарыбыз чынчыл, аманатчыл киши эле. Анын сөзүнө, пайгамбардын айткан сөзүнө ишенип, сахабалар түрлүү оорулардан айыккан, шифа табышкан. Бирок караңыздар, биз аны неге пайдаланбай атабыз? Кыла албай атабыз. Анткени урматтуу туугандар, биз окуп жаткан, биздин Кураныбыз бизге али жүрөккө келе элек. Жүрөгүбүзгө келбей атат. Толук ишенич жүрөккө келбей атат.
Алла Таала Куранда шифа берди десе, угуп атабыз маалымат катары, бирок ишенич элек. Эми силерге ушул айткан сөзүмө bir misal окуя келтирейин. Куранда айткан. Улуу данышман зат Алла Таала Куранда Намл сүрөсүндө Азирети Сулейман алейхиссаламдын окуясын баяндайт. Бул окуя кыскача айтып кетсек, окуяда Азирети Сулейман алейхиссалам жер бетинде падыша дагы, пайгамбар да болуп турган кези. Падыша пайгамбар болуп. Алар кабарчылардын бири Худ деген сасык күпү, бул кабарчысы болот, чымчык бир, эң кичинекей куш болот бул. Ошол чымчык келип, сен эле падыша эмес экенсиң, башка бир жерде дагы бир падыша бар экен, анын аты Билкис экен дейт. Ошол Билкис күнгө сыйынат экен, кому дагы күнгө сыйынат экен деп кабар жеткирип келет. Анан Сулейман алейхиссалам аны дагы багындырыш максатта аларга элчилер жөнөтүп, арада ошондой окуя болот, окуя барып Билкис баш ийип келип, өзүнүн коому менен Сулейман алейхиссаламга баш ийип келмек болот. Бирок Азирети Сулейман алейхиссалам дагы бир муъжизаны көрсөтүш. Ошол Билкис чындап эле бул өзүнүн элин башкарган адилеттүү бир аял бекен деп текшерип сынаш үчүн ушундай бир айла амал кылат. Кандай десе, ошол айла амалды Куран аятта Алла Таала баяндайт. Сулейман алейхиссалам анын ошол Билкистин падышанын тактысын алып келип, анан аны өзгөртүп, кайра Билкис алдына келгенде өзүнө эле өзүнүн тактысын көрсөтүп, ушул сенин тактың эмеспи деп, эгер чындап эле ал адилеттүү мындай бир данышман падыша болсо, анда өзүнүн тактысын тааныйт деп. Болбосо тааныбай калат дегендей кылып анан сынайт. Бирок анын тактысы, кептин баары ушул нерсе, тактысы жөнөкөй такты болбойт ал. Өтө чоң, өтө оор. Аны бөлүк кылып, бир нече касырлардын ичине киргизип туруп, чогултулган чоң такты болот ал. Билкис пайдаланган, колдонгон. Ал тактыны алып чыгып кетиш мүмкүн эмес эле, чептин баарын талкалап, аскерин жок кылып анан гана кирбесе. Бирок Азирети Сулейман алейхиссалам колунда жиндар дагы бар, баш ийген эле, жаныбарлар дагы, адамдар дагы. Барын тилин дагы билет эле. Анан Азирети Сулейман алейхиссалам ошол алдындагы калайыкка кайрылып ушул сөзүн улантат, айтат: Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Сулейман алейхиссалам айтты: "Эй калк, эй элим, силердин кимиңер мага Билкистин аршын, Билкистин тактысын алып келе алат? Qabla an ya'tuni muslimin. Алар мага баш ийип келерден алдын" дейт. Ушинтип элге кайрылат. Кимиңер анын тактысын менин алдымдан алып келе алат, кимдин кудурети жетет дейт. Десе, кийинки аятта Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin. Jindardan болгон ифрит, бул жиндердин өзгөчө бир күчтүү калкы. Ифрит айтат: "Мен сага, Сулейман алейхиссалам, мен сага ошол тактыны алып келемин. Сен ордуңдан тургучак деле алып келе аламын" дейт аны. Жана чындыгында мен ушул нерсеге алып келүүгө күчтүүмүн жана ишенчилмин дейт. Күчтүүмүн жана мага ишенсе болот дейт, аманатчылмын дейт. Караңыздар. Уламалар айтышат. Ифриттин караңыз, жиндерге Алла Таала ушундай күч берип койгон, өтө ылдам жүрүшөт булар. 1-2 дегендер жер бетин айланып коюшу мүмкүн. Ушунчалык ылдам. Күчтүү дагы анын тактысын көтөрө албайт анчамча адам. Анчамча адам эмес, дегиле ал курулган касырдын ичине кирген, ичинде курулган тактыны эч ким көтөрө албайт эле. Бирок Ифрит айтты: "Мен аны алып келе алам. Эй Сулейман, ордуңа тургучакты" дейт. Уламалар айтышат, ошол Сулейман алейхиссалам ордуна тактысына отурат эле, анан тургучакты деген убакыт, уламалар айтышат. Бул эртең менен күн чыккандан баштап өзүнүн тактысына отурат эле Сулейман алейхиссалам. Отуруп, бир сыра баардыгынан тең жоктоо алып, ким жайында, ким иштеп атат, ким кызмат кылып атат деп жоктоп баарын, анан ордунан тургучакты биринчи ошол айтар сөзүн дагы биринчи жоктоо Азирети Сулейман алейхиссаламдын дорунан башталган дейт. Жоктоо, мындай ачканда перекилишке орусча айтканда, бул Азирети Сулейман алейхиссалам дорунан башталган дейт. Ошол ордунан тургучакты убакыт бул күн чыккандан пешин убакыты киргенге чейин дейт, завалга чейин дейт.
Эми божомол менен ал жылдын мезгилине жараша өзгөрүп турат, бирок бир 4-5 саат убакыт болуп калышы мүмкүн чамасы. Ошол убакыттын ичинде Айфрит айтат, мен бар тактысын анын жашырылган, бекитилген касырдан алып келем дейт аны. Караңыздар. Эми жин ошол Айфрит өзүнүн сөзүнө ишенгенче айтып атат да. Лакави мен чындыгында ага күчтүүмүн дейт. Колуман келет, кудуретим келет. Амин дейт. Мага ишенсеңер болот дейт ал. Аманатчылым дейт, кыла алам ошону дейт. Бирок караңыздар, Сулейман алейхиссалам не деди? Жок, андан да тезирээк керек. Андан да тезирээк келиш керек дейт. Анткени Билкистин өзүнүн жана жан жөкөрлөрү менен келип баш ийиш үчүн келерге жакын 1 фарсах калган эле аралык дейт. 1 фарсах биздин километр миль менен санаганда бул божомол менен 5 километрдин тегерегинде болгон аралык болот. Ошончо эле алган тезирээк демек андан дагы Айфрит алып келген убактан да тезирээк алып келиш керек эле. Кийим кырылат деп дагы кайрылат Сулейман алейхиссалам элине. Ошондо караңыздарчы. Аяттын мантысында айтат Алла Таала Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Anın aldında kitepten biraz ilim bulgan adam, қараңыздар қайталайын. Анын алдында kitepten biraz ilim bulgan adam айтат: "Ey Süleyman, мен аны алып келемин сага, алып келемин. Көз ирмемче убакыт алып келем" дейт. Көзүңдү жумуп ачып жетишпейсиң, алдыңда такты туруп калат дейт. Соң ошол тактыны көз алдында көргөндөн кийин Сулейман алейхиссалам ал айтат, Сулейман алейхиссалам, бул менин Роббимдин айкөлдүүлүгү, мени сынаш үчүн мен шүгүр кылчулардан боломбу, же шүгүрсүз боломбу? Мен шүгүр кыламбы, же шүгүрсүз боломбу? Ким шүгүр кылса, ал өзүнүн пайдасына шүгүр кылды. Ким шүгүрсүз болсо, чындыгында менин Роббим бай, өтө берешен зат. Караңыздар. Эми ушул аятта караңыздар. Башынан айтып кетсек, ошол алдында бир азыр илим болгон адам Сулейман алейхиссаламдын атасына Давуд алейхиссаламга түшүрүлгөн китеп, ыйык китеп асмандан биринчи түшүрүлгөн толук китеп түрүндө Забур болгон. Забурга амалган болгон. Сулейман алейхиссаламдын алдында турган ушул адам дагы Забурдан бир аз бөлүгүн эле жатка билген. Бирок ал ушунчалык амал менен, ушунчалык ишенич менен аны пайдалана билген, урматтуу туугандар. Ошон үчүн айтып жатат: "Эй Сулейман, мен ошол тактыны сенин алдыңа көз ирмемче убакыт алып келем" дейт. Көзүңдү жумуп ачканга жетишпейсиң, алдыңда такты туруп калат дейт. Таң калышы нерсе? Айфрит, жиндардын эң күчтүүсү, көтөрүп алып келе албаган нерсени алсыз бир адам кылып жатат. Эмнеге, урматтуу туугандар? Ушул аятта караңыздар. Ушул жерде мин деген сөз бар да, караңыздар. Харф, бул бир мүчө араб тилинде. Минел китап, китептен бираз. Мин деген табиди араб эресин айтканда, табидия мындай чыкканда китептин бираз, кээ бир бөлүгүн эле билген. Толук Куран эмес, мисалы. Ушул Куран сыяктуу толук Куран жатка билген эмес, ал толук Забур дагы билген эмес, ал ыйык китепти. Забурдун бираз бөлүгүн эле билген. Бирок ошону туура пайдалана билген, урматтуу туугандар. Бул окуядан караңыздар, мен айтмакчымын. Ошо тактыны алып келет. Алланын кудурети менен ал адам, уламалар айтышат, исми азамды окуган дейт ал. Ошол Алла кайрылып, Алла, шерменде кылбагын, Алла деп, Алла кайрылып дуа кылып, Сулейман алейхиссалам башын көтөрүп жерге чүрүгүп чөктү, такт алдында туруп калган дейт. Кантип кылган десе, уламалар айтышат. Алла Таала бул адамга, олияга, караңыз, жерди бүктөп берген дейт мындай чыкканда. Жер түрүлүп кеткен дагы, жердин астынан, Билкистин тактысы турган жерден, жердин астынан келип чыгып, анан Сулейман алейхиссаламдын алдында туруп калат дейт. Таң калыш нерсе. Алланын кудурети менен болду. Бирок бул караңыздар, урматтуу туугандар, не себептен кантип болду бул? Ошол адам бираз Забурдун бираз бөлүгүн билсе дагы, бирок анын билгенине толук амал кылып, толук ишенич болгон, ошого якын болгон. Ал нерсе жайында болгон алчы. Алланын калам, Алланын сөзү анын жүрөгүндө болгон. Өз жайында болгон. Ошого бул заматта эле эмне кылып койду? Заматта ал нерсени алдына алып келип койду. Эч бир жин, эч бир адам кыла албаган нерсени кылып койду. Эми качан биз ошондой кыла алабыз?
Качан биз ар бир намазда караңыздар, күнүнө 32 рекет намаз окусак, ар бир рекетте Фатиха сүрөсүн окуйбуз. Фатиха сүрөсүн окуйбуз. Фатихада толук шифа бар болот. Бирок ага маанисин ой жүгүртпөйбүз. Курандын биз жаттаган бир аз бөлүгүн билсек дагы биз деле билебиз. Ушул адам сыяктуу. Бирок биз ага толук ишенип, ага амал кыла албай атабыз. Аны өз жайына кое албай атабыз. Жүрөгүбүзгө алып келе албай атабыз, урматтуу туугандар. Ошон үчүн биз окуп жаткан Кураныбыздын биз күчүн сезбей атабыз, көрбөй атабыз да. Окуп жаткан намазыбыздын, дуабыздын. Ошол адам сымал биз деле болсок болот, ушул сыяктуу. Кылсак болот, машалла. Бул жол жабылган эмес. Аллага ким жакындан билсе, күнү түнү Алланын тоба иштери ачык. Адам үчүнчү тоба иштери күнү түнү ачык. Аллага жакындап жалбарып ыйлайм деп Аллага жакын эмесе. Биз да ушул адам сыяктуу бололу. Эгер ошол адам сыяктуу болсок, караңыздарчы. Анда биз да дуа кылып, Аллага кайрылып, акылга сыйбаган нерселер болуп, мындан дагы оор абалдан биз кутула алабыз да, урматтуулар. Келген сиздерди ушул нерсе чакырамын. Биз окуп жаткан Куранга биз толук ишеничке келели. Аны биз өзүнүн жүрөгүбүзгө алып келели. Аны үчүн эмне кылышыбыз керек? Көбүрөөк ошол Куран мажилистерине катышып, Куранды угалы көбүрөөк. Көргөн нерсебиз, уккан нерсебиз музыка, кино болбосун, биз Куран болсун бул. Анан жүрөгүбүзгө бир ишенич келет. Ишенич келип, анан иншалла биз окуп жаткан Кураныбыздан толук пайда алабыз. Алла бизге берген динден толук пайда алабыз. Дуаларыбыз өтө тез кабыл болот. Бизге сыноо келсе дагы, биз аны сыноо деп түшүнүп, туура пайдаланабыз, урматтуу туугандар. Туура пайдаланабыз. Туура ушундан тыянак чыгарабыз. Ушул нерсе чакырмакчымын, урматтуу туугандар. Биздин деле ошондой абалга жетүүгө кудуретибиз жетет. Бирок кана, машалла, ошондой кылам деген адамдар кана. Сиздер ушул нерсе чакырамын. Аллага көбүрөөк кайрылалы, Аллага жалбаралы. Окуган Куранга толук ишенич алып келели. Машалла. Ушундай акыбалы, мындан да оор акыбал болсо дагы биз туура тыянак, жакшы тыянак чыгарып, жыйынтык чыгарып, биз бул нерседен тарбияланып, тескеринче тарбияланып Аллага жакындайлы. Ушул нерсеге урматтуу туугандар, урматтуу элим, ушул нерсеге чакырмакчымын сиздерди. Алла Таала баарыбызга тең айтылган сөздөргө амал кылган тоофик берсин. Жана ошондой эле жалпы элибизге, жерибизге Алла Таала тынччылык, аманчылык берсин. Алла Таала баарыбызга тең ооруп жаткан адамдардын баарына Алла Таала толук шифа камил, толук шифа берсин. Алла Таала бейтапканаларда жаткандардын баарына Алла Таала толук шифа берсин. Терең дем алып, чукул дем алып, жакшы күндөр өткөнгө Алла Таала насип этсин баарыбызга. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.